спорт менен машыкканга аракет кылыш керек. Жөө басканга аракет кылыш керек. Жөө баскан фазилети көп билесиңерби? Пайгамбар алейхиссалам айткан, кимдеги мечитке басып барса, ар бир кадамына сооп берилет деген. Анан мечит шаардын сыртындагы бир адам үйүм алыс болуп калды. Майдинага пайгамбардын мечитине жакын көчүп келейин дегенде, жок, алыстан келген соопту. Сооп деген ичинде көп маани бар да. Алыстан басып келгенде ден соолук чың болот деген сөз. Пайгамбар алейхиссалам айтты, адамдын курсагын тойгузганда ошол адамды мындай бир адам катары жүрө турган гана тамак жеш керек. Биз тамак жеш үчүн жаралган эмеспиз. Биз ибадат кылууга жаралганбыз. Ибадат кылуу үчүн, өзүбүздү кармаш үчүн гана тамак жейбиз. Тамак деген бизге кийим же ачки сыяктуу эле нерсе. Ачки көзүң көрүп калса, көрбөй калса тагасың, көрүп калса такпайсың. Микрофон сыяктуу нерсе, үнүң жетпесе сүйлөсүң, болбосо алып коесуң. Ал тамак биздин жашоо негизги максат эмес. Тамак жеш үчүн жаралган эмеспиз. Ошого капыр жети чейге толтуруп жейт дейт. Эми ушундай кайф кылып жегиң келсе, ашказан 3/1 суусундук, 3/1 аба, 3/1 гана тамак болсун дейт, урматтуу бир тууганым. Мына тамак жеген ылайык болуш керек. Пайгамбар басканга неме берген, намазды жанагыда кырааттарын келиштирип, рукуну рукудой, сажданы саждадай кылып, жанагыда колдорду көтөрсөң, жанагы далың ачылып башка болуп, эгерде 2 рекет намаздычы толугу менен өзүндөй кылып окуй турган болсоң, бүткөндөн кийин канча бир мүнөт машыккандан көбүрөөк ырахат денең өзү ала турган болот, урматтуу бир тууган. Саждага көбүрөөк бар, саждага барганда колуң мындай кылганда курсак тартылыш керек болот. Курсак салаңда кол тартылса демек намазың ката кетип атат деген сөз. Намазга барганда сеждеңи мурдуңу тийгиздиң го. Тигиде колду көтөрдүң го, колду бийик кылганда, анан жанагыдай саның деген курсакка тийбеш керек да. Ошондой болгондо курсак автомат тартылыш керек. Эгерде 5 бал курсагың тартылат